достор, айрыкча үй алам дегендер, Баткен шаарынан жакшы бир локацияда үй болсо дегендер бул видеону көрбөй туруңуздар. Анткени сиздер үчүн жакшы бир локациядан үй таптык туугандар. Азыр үйдү тааныштыруудан мурда биринчи сиздерге кайсы жерде жайгашканды боюнча локация боюнча тааныштырабыз. Главный көчө Разаковтан Ыртиска кеткен көчөдөн оң жакка киргенде Халык көчөсү деген бар. Ал жерде түзө турган, ушул жактагы турган номер 4-Баткен шаарындагы мектеп, анан Ак Таш мечитинен эле 50 метр өйдөгө басканда Атамекен 16-даректе жайгашкан жаңы ремонт болгон үйдү сиздер үчүн тааныштырабыз. Жүрүңүздөр, ичине кирели. Ушундай киргенде туугандар, биринчи мына жерде таза суу сактай турган кампасы, силерге жана ушундай эле дааратканасы жакын жерде жайгашкан экен. Анан сырткы фасадыдагы басабызбы? Сырткы фасадыдагы жаңы эле ремонт болгон, айнектер, терезелер краскаланган. Анан эми үйдүн ичи боюнча тааныштырабыз. Кана келиңиздер. Бул жер туугандар, биздер айтканыбызча Баткен тилинен айтканда айбат көз, кеңири. Бул жагы дагы жарымы тапчан, жарымы болсо ушундай өзүңүздөр көргөндөй эле детский кухня болсаңыздар дагы болот экен. Биринчи киргенде бул жерде оң жагында атайын сонун бир кылып душ баштаган экен. Почти финиш вариантына келип калган иштер бүткөн. Анан мындай майда шүйдө анча-мынча жумуштар бар. Буну өзүңүз келгендеги бүтүрүп алсаңыз болот. Эшиктери бүт баары жаңы, краскалары жаңы туугандар. Анан бул жака келгенде бисмилла. Бул жака киргенде детский бөлмө, балдардын бөлмөсү. Бул дагы таптаза болуп краскаланып, сырдалып, асты пол, стена, потолок бүт баары краска болгон экен туугандар. Анан бул жака киргенде могу гарнитурасы калат дейт. Эсимдин өзүнүн айтымында бул гарнитурный көчүп кеткен, ушул жерде калат дейт. Ушул эң чоң конок бөлмөсү ушул экен туугандар. 3 терезе, 2 люстра менен узуну дээрлик 10 метрдей жыгат туугандар. Аябай кең экен. Бул ушул. Анан кийинки бөлмөсүнө кирели туугандар. Бул дагы гостевой экен. Бул жанагына караганда бир аз кыскараак, 2 терезе болуп кеткен. Анан мындай шкафтары калат дейт туугандар. Бул дагы ушул дубалдары сырдалып, потолоктор сырдалып, полу дагы сырдалган экен туугандар. Аурасы жакшы туугандар. Эски типтеги үй, бирок бүт бардык ремонттору жасалган туугандар. Анан сыртка чыкканда бул жака чыгалы. Бул жакта биздин Баткен тили менен айтканда временка деп айтабыз. Временкасы дагы бар экен туугандар. Узундугун бир тартып койсоң, узундугу аябай узун экен туугандар. Бул жактан дагы азыр көчөдө жашап аткан дейт. Ушул жерден мына көрүңүздөр туугандар, ушул жерден жашап атат экен, ошо төшөктөрү дагы бар экен. Муну алып чыгып кетем дейт. Анан бул жерде душка дагы кийин өзүм картайганда өзүмө душ кылам деп жасаган экен. Бака бүтө элеккен. Ал эми бул жакта ушул детский бөлмөсү, буга караганда бир аз кичинерээк, бирок аябай ыңгайлуу. Жакшы экен туугандар. Ал эми жалпы огородунун аянты болсо 12 соттукту түзөт экен туугандар. Кызыл документи бар дейт. Бүт бардык документтерин сатып алган киши менен сразу өткөрүп берем дейт. Ал жагда маселе жок дейт. Анан бул жактан жана кагылып үйдүн ичинен суу чыккан, мотор коюлган, суусу дап даяр экен туугандар. Огородунда дагы ушундай бактары да бар экен, өйдө да сарайлары бар экен туугандар. Кыскасы суу дагы келет бул жерге кеңири. Ичинде дагы ошол айдоо жерлери кылып, бул жака помидор, картошка бирдеке кылсаңыздар дагы болот экен туугандар. Коргондору тосулган, чоң алмалары, бактары бар, границалар бүт бардыгы чектелген, летний кухнясы, тандырлары бар дейт туугандар. Анан баасыны 6 миллион 900 миңге деп эсин айтымында ошентип коюп атат. Бирок нак клиент болсо келишебиз деп атат. Азыр түшүп берем деп атат. Сөзсүздө мен айткан ценамды эле сатпайм дейт. Элдин чөнтөгүнө жараша дагы кылып берем дейт. Анан вариант жок туугандар. Машинага да алмашуу жолу жок, только наличие сатылат туугандар. Анан бул жердин жайгашкан жери аябай мындай бала бакча, мектепке, мечитке өтө жакын экен. Ушул жагы туугандар плюс болуп атат. Эми карап көрөсүздөр, жакшы ыңгайлуу жер экен. Биз сиздерге ушул жерди сунуштайбыз. Номерин, казай номерин ылдыйга калтырабыз. Жана толук маалыматты ушул ылдыйда описаниядан окусаңыздар болот туугандар. Баарыңыздарга ийгилик, үй бүлөлүк тынчылык, баарыбызга ушундай жакшы үйлөр насип кылсын дейли.